Çok sıyınız. Bizi süygün, bizden ıyık rayımdı Kuday ata. Kuday, siz belgilеп koygan бұл дүйнөнүн акырында, күнөө толгон учурда, башаламандык болуп турган учурда, Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу бизди куткарып алып, бұл жаман дүйнөдөн өзүңүзгө чакырып, ыйыктап, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашашыбыз үчүн ар дайым сөз менен, ырайым менен бизди толтуруп келгендиңиз үчүн да ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылууга ээ болгон баардыгыбыз чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды жана сүйүүңүздү даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон баарлашууга, мамилелешүүгө чакыргандыгыңыз үчүн да ыраазыбыз. Ушул саатта биз менен чогуу экендигиңизге биз ишенебиз. Ар бир адамга өз көңүлүңүздү буруп, ырайымдуу колдоруңуз менен мындан дагы көп батаңызга толтуруп, сиздин сөзүңүзгө толуп ыйык рухтун жетеги менен ар дайым сизге жайга турган Кудайдын балдары катары уяткарууга, ашкерелөөгө ээ болбостон даңктап жашай турган болушубуз үчүн жардам бериңиз. Дүйнө жүзүндөгү жайгашкан биздин жыйындар кыйынчылыктарга карабастан, өз ишенимин сактап келе жаткан биздин баардык бир туугандар, Кудай аларга да өз жардамыңызды берип, дүйнөнүн акырында сиз каалаган сиздин улуу эркиңиз аткарылышы үчүн дайыма биз менен чогуу болуңуз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, кимде ким алсырап жаткан болсо, ар бирине керектелүүчү ырайым, бекем ден соолукту жана ошондой эле бир дагы адам аксап алсырабасына жардам бериңиз. Ар бир убакытта бизге керектелүүчү сөздү ачып бара турган жолду ачык айкын көрсөтүп бергендиңиз үчүн, биз таанып биле турган сөздү бүгүн да түшүнө тургандай кылып өзүңүз жетектеп чогуу болуңуз. Сиздин айтылган ар бир сөздөрүңүз биздин жүрөктөрүбүздөн орун алып, жыйынтыгында сизди даңктай тургандай бололу. Ушул саатты толугу менен сиздин колуңузга тапшырып, куткаруучубуз Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Бардыгыбыз биргеликте ыйык жазууну чок ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 11-бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 11-бөлүм 35-аяттан баштап. Римдиктерге 11-бөлүм 35-аяттан баштап 12-бөлүмдүн 2-аятына чейин чок окуйбуз. 35-аяттан баштап 12-нин 2-аятына чейин окуйбуз. Теңир кайра бериши үчүн ким ага алдын ала бир нерсе берди? Анткени бардыгы андан, ал аркылуу жана ал үчүн. Ал түбөлүк даңкталсын. Аминь. Ошондуктан бир туугандарым, Кудайдын боорукердиги менен силерден өтүнөмүн. Кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле. Бул силердин рухий кызматыңар болот. Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Тескерисинче, Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана жеткилең эрки эмне экендигин таанып билүү үчүн акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлө. Ушуга чейин окуйбуз. Мен жакында эле Нью-Йоркко жана Кентуккиде өткөн конференцияга барып келдик. Аман эсен бардыгын бүтүрүп кайтып келдик. Бул учурда барганыбызда Нью-Джерси жыйынынын ачылышын дагы өткөрүп келдик. Мурун илгерки америкалыктар тургузган имарат эле. Мурун америкалыктар тургузган имарат болгондуктан аны биз сатып алдык дагы бардыгын ичин оңдоп, ремонт жүргүзүп, анан биздин кол алдыбызга өткөн имарат болду. Документация иштери боюнча дагы бардыгы жакшы бүттү. Жайгашкан жери дагы өтө жакшы. Мындан ары дагы Нью-Джерси шаарында, штатында көптөгөн адамдарга куткарылуу сөзү жетет деп мен ишенемин. Андан сырткары Нью-Йоркто дагы семинар өткөрүш үчүн залды табуу өтө эле кыйын эле. Бирок ушул учурда барганыбызда атайын биздин жыйын пайда болуш үчүн бир имаратты сатып алдык. Жыйынтыгында биздин бир туугандар ошол жакта чогула башташыштык. Кыйынчылыктарга карабастан ошол имаратты туура колдонуу менен көптөгөн адамдарга куткарылуу сөзү, Кудайдын ырайымы жетет деген ишеничтебиз. Андан кийин Кентукки биздин конференция лагерибизде батыш тараптагы жайгашкан көптөгөн жыйындар так ошол лагерге чогулуп, конференциядагы көптөгөн чогулуштарды өткөрө ала турган чоң мүмкүнчүлүк пайда болду. Аралык боюнча карай турган болсок, өтө эле алыс. Вашингтон, Чикагодан мисалы үчүн 8-10 саатка чейин аралыкта жайгашат. Эң эле жакынкы аралык бул 6 саат. Бирок ошого карабастан Кентуккиде жайгашкан биздин конференция лагерибиз өтө чоң, өтө кенен. Мурунку учурда америкалыктар атка минип, ошол жерде шан шөкөртөөдү өткөзүп, ар кандай иш-чараларды өткөргөн жер экен. Ошондуктан жайгашкан жери боюнча дагы, территориясы боюнча дагы аябай чоң. Имарат биздин колубузга өттү. Ошондуктан азыркы учурда дагы активдүү түрдө имарат колдонулуп келе жатат. Ал жактан окутуу борбору дагы болот. Көптөгөн адамдарды, насаатчыларды окутуш үчүн жыйын дагы чогулуп, баарлашуулар болуп өтүп турган болот. Кореядагы аралык боюнча 3 сааттык аралык.
Нью-Йоркто 6 сааттык аралыкка созулат экен, бирок аралыкка карабастан азыр биздин бир туугандар өтө активдүү түрдө бүт аракетин жумшап жакшы кабар үчүн жашап келе жаткан учур деп айтсам болот. Анткени Кудайдын ырайымы ушунчалык улуу экендигин билгендиктен Америкада жакшы кабар сөзү күндөн күнгө таркатылып келе жатат. Ошону айткым келди. Ал эми бүгүн сиздер менен окуп кеткен аяттарга көңүл бура турган болсок, 12 бөлүмдө, Римдиктерге 12 бөлүмдө 1 аятта айтылат: Кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана Кудайга жага турган курмандык катары бергиле. 11 бөлүм 35 аятта карай турган болсок, же теңир кайра бериши үчүн ким ага алдын ала бир нерсе берди. Бул сөздөр Аюп китеби 41 бөлүмдө айтылгандай, бардык нерсе Кудайга таандык. Кудай жаратуучу Кудай. Анан Аюп 41 бөлүмдө 3 аятта айтылат: мен карыз болгудай менден мурун бирөө бар беле. Анткени бардыгы меники, мага таандык деген сөздөр айтылат. Ошол эле сөз Римдиктер катында колдонулат дагы. Теңир кайра бериш үчүн ким ага алдын ала бир нерсе берди эле. Бардык жашоонун башаты болгон Кудай өзү, асман менен жерди жараткан Кудай, бардыгы анын эрки боюнча аткарылып жаткандыктан, Кудай даңкталышы үчүн биз жыйынтыгында бардык кызматты Кудай үчүн аткарышыбыз керек болот. Теңир кайра бериш үчүн ким ага алдын ала бир нерсе берди эле. Же болбосо Кудай карыз болгудай ага бир нерсе берди беле деген мааниде айтылат. 1 Жылнама китеби 29 бөлүм 14 аятта карай турган болсок, Дөт падыша ал Кудайдын ибадатканасын тургузуш үчүн көптөгөн материалдарды ал Кудай үчүн курмандык катары жумшаган. Анан Кудайдын асында сыйынганда кандайча сыйынды эле. Ушундай курмандык кылууга кудуретибиз жеткидей мен киммин жана менин элим ким? Бардыгы сенден, сенин колуңдан алганыбызды кайра өзүңө бердик дейт. Дөт падыша өтө туура анык сөздөрдү айтат. Албетте, биздин колубузда турган нерселердин бардыгы бул биздин күчүбүздөн чыккан нерсе эмес. Башынан баштап эле Кудайдан келген нерсе болгондуктан, Кудайдын колунан алган нерсебизди кайра эле өзүнө кайтарып беребиз. Теңирдикин теңирге кайра алып келебиз. Ошондуктан теңир кайра бериш үчүн ага бирөө алдын ала бир нерсе берип кайтарып ала турган бир дагы адам жок. Бардык жаратылыш, бүт дүйнө, бүт аалам Кудайдын кол алдында. Кудай өзү жараткан нерсе болгондуктан, эми ошолордун бардыгы Кудайдын өзүнө берилиши керек. Ал аркылуу жана ал үчүн ал түбөлүк даңкталсын омейин деп айтылат. 12 бөлүм 1 аятта ошондуктан деп. Ошондуктан деген сөз буга чейин айтылган сөздүн мааниси улантылып айтылат. Ошондуктан бир туугандарым, Кудайдын боорукердиги менен силерден өтүнөмүн. Кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле. Бул силердин рухий кызматыңар болот. Бир туугандарым деп куткарылган адамдарга айтылган сөздөр. Кудайдын боорукерди менен силерден өтүнөмүн. Кудайдын боорукердигине ээ болгон болсоң, анда ушул сөздөрдү ук деген сөз. Эфестиктерге жазылган кат 2 бөлүм 4 аяттарда
ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди Машаяк менен бирге тирилтти. Ырайымдын негизинде силер куткарылдыңар. Кудай бизге ырайымын боорукердигин тартуулагандыктан жыйынтыгында биз анын улуу сүйүүсүнө ээ болдук. Анан дагы күнөөлөрүбүз кечирилип куткарылууга ээ болдук. Куткарылган адам Кудайдын ырайымына боорукердигине ээ болгон адам. Эгерде силер Кудайдын боорукердигине ээ болгон болсоңор, анда ушул сөздү уккула. Ушул саатта, ушул залда отурган адамдардын бардыгы сиздерге Кудайдын айткан сөздөрү. Анткени силер Кудайдын боорукердигине жана улуу сүйүүсүнө ээ болдуңуздар, туурабы? Куткарылууга ээ болгон адамсыздар, түбөлүк өмүргө, түбөлүк күнөөлөрүңүздөр кечирилген адамдарсыздар. Куткарылган адамдарга түздөн түз айтылган сөздөр. Ал сөздүн мааниси кандай? Кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле. Куткарылган адам биздин денебизде, жаныбызда бардык жашообуз Теңирге таандык экендигин биз жакшы билебиз. Ошондуктан Теңирдикин кайрадан туура колдонуп Теңирге алып келишибиз керекпиз. Мен жеке бир өзүмдүн байлыгымды, өзүмдүн бир нерсемди эмес, Теңирдикин Теңирге кайтарып берем. Ал нерсени куткарылган адам гана жакшы түшүнө алат. Ошондуктан 1 Корунтуктар 6 бөлүмдө 19-20 аяттарда карай турган болсок, силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла. Кымбат баада сатылып алынган адамдар болгондуктан эми бардык жашооңордо Кудайды даңктап жашагыла. Куткарылган адам гана биле ала турган, түшүнө ала турган мазмундар. Кудайга жага турган тирүү, ыйык кызматыңарды аткаргыла. Бул сөздү түшүнгөнгө чейин биз эмнени билишибиз керекпиз? Биз Кудайдын алдында бир нерсени аткарганга чейин Кудай биз үчүн кандай ишти аткарып берди, ошону туура таанып билишибиз керек болот. Ыйык жазууну ача алганда Петирге жазылган 1 кат, 2 бөлүм 5 аят. Биринчи Петир, кечиресиздер, Эфестиктерге 5 бөлүм 2 аят. Машаяк бизди сүйгөндүктөн биз үчүн өзүн Кудайга жыты жагымдуу, тартуу жана курмандык катары бергендей, силер да сүйүү жолунда жүргүлө. Машаяк бизди сүйгөндүктөн күнөөсүз Ыйса, Кудайдын бейнеси болгон Ыйса Машаяк бул дүйнөгө адамдын бейнесинде келди дагы 33 жыл жашады. Анан өмүрүнүн акырында бүт дүйнөнүн күнөөсүн өз моюна алып, эң аянычтуу күнөөкөр катары шапалак менен сабалып, өтө коркунучтуу айкаш-жыгашта өлүм жазасына тартылган каргышка ээ болуп, адам баласы башынан өткөрө ала турган бардык кыйынчылыктарды өткөрүп, акыркы учурда эртең мененки саат 9-дан баштап саат 3-кө чейин бүт кыйынчылыкты, азапты башынан өткөрүү менен жанын берди. Ал биз үчүн өзүн курмандык катары берди. Кудайга жыты жагымдуу, тартуу жана курмандык катары берди. Күнөөкөр Кудайдын астында бир нерсе дагы бере албайт. Ал эми Машаяк Кудайга өзүн арнай ала турган
курмандык катары өзүнүн жагымдуу тартуусу катары бердик. Байыркы келишимде карай турган болсок, адамдардын күнөөсү кечирилиши үчүн торпокторду же болбосо бука шаарларды курмандык катары алып келип, Кудайдын астында кечиримге ээ болушкон. Ал жеткилең түрдө толук кандуу адамды күнөөдөн кечире албагандыктан келечекте Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келет дагы адамдардын баардык күнөөсүн өз мойнуна алат деген пайгамбарчылыктар айтылган эле. Кудайга жага турган жыты жагымдуу тартуу жана курмандык катары өзүн берди. Өзүн курмандык катары Кудайдын алдында алып келди. Ошондуктан Ыйса Машаяк бизди куткарып алыш үчүн ыйык кызмат кылуучу катары келген, анан өзүнүн денесин курмандыкка алып келдик. 1 Петр 2-бөлүм 5-аятта силер да Машаяк аркылуу Кудайга жагымдуу рухий курмандыктарды алып келиш үчүн ыйык кызмат кылуучу болгула. Машаяк аркылуу Кудай өзү кабыл ала турган рухий курмандыктарды алып келгилет. Куткарылган адам Кудайга жага турган курмандык алып келиш үчүн ал ыйык кызмат кылуучу болушу керек. 1 Петр 2-бөлүм 9-аятта силер тандалган уруусуңар, падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар деп айтылган. Израилдин убагында ыйык кызмат кылуучулар бардык эле кызмат кылуучу боло бербестен, Израилдин ичинен өзгөчө ошол тандалып алынган же болбосо Арундун урпактары гана ыйык кызмат кылуучу боло алышкан эле. Ал эми биз куткарылган адамдарды Кудай падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар деп атап койгон эле. Биз Кудайдын алдында даңкка ээ боло турган ыйык кызмат кылуучулар экенибизди биз эсибизге салып коюшубуз керекпиз. Бир гана Кудайга кызмат кылган адамдар. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө ыйык кызмат кылуучу катары келди дагы өзүнүн денесин курмандык катары алып келди. Жыйынтыгында биз куткарылган адамдар Кудай өзү кабыл ала турган, Кудайга жага турган кызматчылар катары ыйык кызматыңарды аткаргылат. Биздин денебиз да, жаныбыз дагы Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгондуктан эми биз өзүбүздүкү эмеспиз. Силер эми Кудайга өзүңөрдүн денеңерди тирүү, ыйык жана ага жага турган курмандык катары бергиле деген сөз бул Кудайдын буйругу катары айтылган. Анткени Кудай бизди өзүбүздү ыйык кызмат кылуучу кылып койду. Эми силер рухий кызматыңарды аткаргыла. Буну биз олуттуу сөз катары кабыл алышыбыз керекпиз. Анткени биз Кудайдын кызматчылары болдук. Ал эми ыйык кызмат кылуучу курмандык алып келе турган нерсеси бул анын денеси. Дене деген сөз бул көзгө көрүнгөн денени гана билдирбестен биздин жүрөгүбүз да, мүнөзүбүз дагы, жашообуз дагы бардык нерсебизди билдирет. Биздин жашообуздун бардык нерсесин Кудайга жага турган курмандык катары бергиле. Бул силердин рухий кызматыңар болот. Биз куткарылууга ээ болгонубуз бир гана жалгыз Ыйса Машаяктын кымбат баалуу каны аркылуу болду. 1 Петр 1-бөлүм 18-аятта түйшүктүү жашоодон силер жок болуп кетчү күмүш же алтын менен эмес, кемчиликсиз таза козунун
Машаяктын кымбат баалуу каны аркылуу куткарылгандыгыңарды билесиңер. Кудайдын курмандык козусу Машаяктын кымбат баалуу каны аркылуу куткарылдык. Еврейлерге 9:12-де Ыйса өз каны менен бир ирет ыйык жайга кирип, биз үчүн түбөлүк куткарылуу алып берди. Түбөлүк куткарылуу алып келди. Биз үчүн, бизди куткарып алышы үчүн Кудайдын аткарган иши бул өтө керемет, таң калыштуу нерсе. Эфесиктерге 1-бөлүм 7-аятта Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун каны аркылуу кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз кечирилди. Кун төлөндү деген сөз менин күнөөм үчүн Ыйса өзүнүн жанын берди. Жыйынтыгында мен түбөлүккө кечирилдим. Бул өтө таң калыштуу нерсе эмеспи? Өзүнүн жалгыз уулун курмандык катары бул дүйнөгө жиберди дагы биз куткарылып түбөлүккө жашашыбыз үчүн. Эми куткарылган биз Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу ыйыкталган адамдарбыз. Аян китеби 1-бөлүм 5-6 аяттарда бизди сүйгөндүктөн күнөөлөрүбүздү өзүнүн каны менен жууган. Бизди өзүнүн Кудайга таандык падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган. Ал түбөлүккө даңкталып бийлик кыла берсин. Амин деп айтылат. Бизди куткарып эле болбостон, Кудайдын асман падышачылыгына бара турган Кудайга таандык эң негизгиси падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылып койдук. Мамлекет пайда болуш үчүн эң эле керектелүүчү нерсе бул эл керектелет. Эл деп бизди айтат, куткарылган адамды. Ал эми жер деп асман падышачылыкты айтабыз. Биз үчүн асман падышачылыкты берип, эми бизди ыйык кызматчылар кылып койгондугун унутпаңыздар. Куткарылууга ээ болгон биз Кудайга кызмат кыла турган, рухий кызмат кыла турган ыйык кызмат кылуучулар болдук. Ыйык кызмат кылуучу ар дайым туура, адилет жашоодо жашашы керек. Римдиктерге жазылган кат 14-бөлүмдө чөг ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 14-бөлүм 7-аят, 8-аяттар. Чөг окуйбуз. Анткени эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, жана эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз. Бул аяттарды баардыгыңыздар эле жатка билесиздер болуш керек. Азыр эч жакты карабай мени караңыздар. Канчанчы бөлүм, канчанчы аят? Римдиктерге 14-бөлүм 7-8 аяттар. Ким ушул аятты жаттай элек болсо бүгүн тамак ичпейсиздер. Түшүнүктүүбү? Эмне үчүн? Анткени куткарылган адамдар ушул сөздү биз ар дайым жүрөгүбүздүн түпкүрүндө сактап, жашообузда аткарылышы керек. Анткени эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз. Куткарылган адам эч качан жеке өзүнүн кызыкчылыгы, өзүнүн жашоосу үчүн жашабайт. Өзү үчүн дагы өлбөйт. Өзү үчүн жашай турган эркиндиги да жок, укугу да жок. Өзү үчүн өлө турган укугу да жок. Эмне үчүн? Анткени биз жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз. Кудайдын жалгыз уулу биз үчүн өзүнүн жанын берип, курмандык алып келип, бизди күнөөдөн куткарып алган болсо, бизди ыйык кызмат кылуучулар кылган болсо, ыйык кызмат кылуучу эч качан өзү үчүн жашаган эмес. Ар дайым Кудайга жага турган, рухий кызматты аткарып келген адам. Ошондуктан эми биз денебиз менен
тирүү ыйык жана Кудайга жага турган курмандык катары беришибиз керекпиз. Биздин арабызда эч ким жеке өзү үчүн жашабашы керек. Бул өзгөчө жашоо эмес, бул чындыгында ушундай боло турчу жашоо. Анткени биз жашасак да Теңир үчүн жашайбыз. Өлсөк да Теңир үчүн өлөбүз. Теңир үчүн жашайбыз. Теңир үчүн керек болсо өлүшүбүз да мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени жашасак да өлсөк дагы биз Теңирге таандык адамдарбыз. Анын бардыгы Теңирдин колунда. Теңир кааласа мени тирүү калтырат, кааласа өлтүрөт. Ошондуктан мен жеке өзүм үчүн жашай турган эркиндигим да жок, укугум да жок. Анткени өлсөк да, жашасак да Теңирге таандык адамдарбыз. Ошондуктан денеңерди Кудайга жага турган тирүү ыйык курмандык катары бергиле. Бул Кудайдын түздөн түз бизге айтылган буйругу. Дене деп биздин көзүбүзгө көрүнгөн бул денени эле гана айтпастан бүт жашообузду, жүрөгүбүздү, мүнөзүбүздү, биз жашап жаткан учурда сүйлөгөн сөздөрүбүз, аткарган иштерибиз бардыгы Кудайга жага турган рухий кызмат болушу керек. Түшүнүп эле жатасыздарбы? Бирок өзү үчүн да жашабаса, өзү үчүн дагы өлбөсө, чындыгында ал адам кандай адам болуп калат? Андай адамдар өтө эле аз. Куткарылган адамдар өтө көп. Билебиз, азыр куткарылган адамдар өтө көп, бирок Теңир үчүн жашап, Теңир үчүн өлө турган адамдар аз сандабы же көп сандабы? Менимче өтө эле аз санда. Ошол чоң көйгөй болуп саналат. Бирок Теңир бизден талап кылган нерсеси так ушул нерсе. Теңир үчүн жашасаң да жакшы. Теңир үчүн жашабай деле койсоң болот деген мааниде айткан жок да. Чындык деген сөз эч бир шарттарды талап кылбайт. Теңир биз үчүн канын төгүп куткарып алгандыктан бизден талап кылган нерсеси эми мындан аркы калган жашообузда Кудай үчүн жашап бер деп бизден ошол нерсени сурайт. Жада калса өлгөнгө чейин. Кудайдын курмандык козусу бизди куткарып алыш үчүн бул дүйнөгө келген дагы Рим империясы убагында эң эле коркунучтуу жаза бул айкаш-чыгаштагы өлүм жазасы эле. Биринчиден анын бардык кийимин сыйрып алып, андан кийин өтө коркунучтуу шапалак менен денесин толук сабап, денеси сыйрылып чачырап кеткенге чейин. Кээ бир адамдар ушунчалык кыйналгандыктан ошол сабалып жаткан учурда эле өлүп калышкан эле. Ошондуктан Ыйса Машаяк келгенге чейин 700 жыл мурун Ышая пайгамбар аркылуу айтылат. Ышая 53-бөлүм 5-аятта. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн ал жарадар болду, биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Ал жазага тартылды, анын жарааты менен биз айыктык. Өтө коркунучтуу Кудайдын жазасы, соту алдын ала көрсөтүлгөн эле. Бул өтө эле бизди таң калтыра турчу нерсе. Биз ээ боло турган жаза, биз соттоло турган сотко бүт азап кайгыны башынан өткөргөндүктөн эми мындан аркы жашооңду мен үчүн жашап бер деп талап кылат. Өтүнөт. Же бизден аябай мүмкүн эмес болгон нерсени сурап жатабы? Забур 115-бөлүм 3-аятта кантип жазылат эле? Теңирдин мага кылган бардык жакшылыгын кантип актайм? Кудай бизди куткарып алыш үчүн анын ырайымы бар да. Эми ошол бардык ырайымын мен кандайча
актай алам. Кудайдын жалгыз уулу, Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, өзүнүн Кудай менен теңдеген олжо деп эсептебестен бул дүйнөгө келди. Ыйса ал адам эмес. Үч биримдиктүү Кудай. Ошондуктан өз тактысын, өз даңкын калтырып, адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келди. Бул дүйнөгө кул сыяктуу катары келди. Ыйса мен адамдарды кызмат кылдырыш үчүн эмес, тескерисинче кызмат кылыш үчүн бул дүйнөгө келдим. Көптөрдүн ордуна өзүмдү курмандыкка берип, адамдарды куткарып алыш үчүн келдим. Кудай адамдын бейнесинде кулдун кейпин кийип, бул дүйнөгө келди. Өлгөнгө чейин тил алчак болуп, кул катары бизге кызмат кылып берди. Бизди куткарып алып, өзүнүн балдары кылып алды. Түбөлүк бейишке бара турган даңктуу үмүт берди. Асман падышачылыктын мурасчылары кылып койдук. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда дагы бизди жетимсиретип бул дүйнөгө калтырбастан, дүйнөнүн акырына чейин сени менен бирге болом деген убадасын да айтты. Ошол ырайымдын бардыгын биз кандайча актай алабыз? Эч качан бир көз ирмемге дагы аны унутууга мүмкүн эмес. Куткарылган адамдын негизги жашоосунун максаты өзү үчүн жашоо эмес, ошол Кудайдын ырайымын актап жашоо. Кандайча актап жашасак болот? Даңктуу ырларында айтылат: сенин мага кылган ырайымыңды мен кантип актай алам? Акташ үчүн мен сенин кулуң болууга даярмын. Чындыгында биз Теңир үчүн 100 жолу өлсөк дагы анын ырайымын актап бүтө албайбыз. Ошондуктан толук актап бүтө албасак дагы мен сенин кулуң болом. Кул деген адам ким? Өзүнүн ою жок, өзүнүн планы жок. Бир гана кожоюнга кызмат кылган, кожоюнга таандык адам. Ыйык жазуудагы кул деген сөз грек тилинен дулас деген сөздөн алынган. Малай сыяктуудай. Илгерки убакытта аларды сатып алышкан. Эгерде кожоюн ал кулду сатып алган болсо, демек ал кожоюнга өмүр бою кызмат кылган таандык адам. Ал өлөбү же тирүү калабы бардыгы кожоюндун кол алдында болчу эле. Ошондой эле Ыйса бул дүйнөгө келди дагы адамдын кулдун кейпин кийип, бул дүйнөгө өлгөнгө чейин, айкаш-чыгашта өлгөнгө чейин тил алчак болуп өзүн басынтты деп Филиппиликтер 2-бөлүм 8-аятта айтылат. Өлгөнгө чейин Кудайдын сөзүнө тил алчак болдук. Бизди куткарып алыш үчүн, Кудайдын улуу эрки аткарылыш үчүн өзүн өлгөнгө чейин басынтты. Эми биз Ыйса Машаяктын кулдары болгон адамдарбыз. Элчи Павыл айтат: мен Машаяктын кулумун деп мактануу менен айтып келген. Ыйса Машаяктын кулу, Машаяк деп. Кул деген сөз. Ошондуктан элчи Павылдын жашоосун карап көрө турган болсок, бир дагы учуру өзү үчүн жашаган жашоону биз көрө албайбыз. Бир гана жакшы кабарды таркатыш үчүн ошол максатта канча жолу эмгектенди, канча жолу жарадар болду, түрмөгө отурду, өлүмдөн калды, камчы жеди, таяк менен сабалды, ташбаранга алынды. Анан ар кандай кырсыктарга учурады, деңизде калды. Анан эң акырында Римге бара турган максаты, каалоосу бар болгондуктан Римде жакшы кабарды таркатып, анан эң акырында башы алынып өлтүрүлгөн элек. Римге барган учурумда элчи Павыл камалган түрмөгө дагы барып көргөнмүн, анан өлтүрүлгөн жерин дагы көрүп келгенмин.
Ошондуктан Галатиялыктарга жазылган кат 6-бөлүм 17-аятта элчи Павыл айтат: Теңир Ыйсанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм. Ыйса Филипп Ыйсага кайрылып айтат: атамды көрсөтчү дегенде, Ыйса: мени көргөн адам атамды көргөн. Кудайды биз көрө албасак дагы, денеде келген Ыйса Машаякты, Ыйсанын айткан сөзү Кудайдын сөзү, Ыйса Машаяк аркылуу Кудайдын сүйүүсү, керемет күчү көрсөтүлгөн эле. Шамалды да токтото алуучу, деңиздин толкундарын дагы токтото алуучу, бүт жаратылыш ага башы ийген Ыйса Машаяк эле. Өлгөн адамдарды тирилткен, ооруларды оорусунан айыктырган. Ыйса Машаяк кеткенден кийин, асманга көтөрүлгөндөн кийин, чындыгында элчи Павылдын жашоосунда Ыйса Машаяктын экинчи образы чагылдырылган деп айтсак да болот. Анткени Теңир Ыйсанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм дейт. Биз Петерге окшоп же Павылга окшоп жашай албасак да, биз ошол эле ырайым менен куткарылган адамдарбыз. Биз дагы денебизди да, жаныбыз дагы Теңирге таандык экендигин билип, эми Кудайга жага турган туура татыктуу жашоо менен жашашыбыз керек деген ой пайда болушу керек бизде. Бул силердин рухий кызматыңар. Адамдар билесиздерби, кызмат кылуу деген нерсени ар кандай мааниде ойлонушат. Кызматтын дагы түрлөрүн өздөрү атып алышат. Жекшембе күнү чогулганда келиңиздер, баарыбыз кызматты баштайбыз. Кудайга жага турган рухий кызматыбызды алып келебиз деп жар салышат. Өзгөчө башкача таза, ыйык кийимдерди кийип алышып, о Теңир, биздин тирүү курмандыктарыбызды кабыл ала көр деп кыйкырышат. Ошол чыныгы рухий кызматпы? Сиздердин оюңуздар боюнча адамдар кызмат кылуу деген нерсе эмне экендигин дагы туура билишпейт. Жакан жазган жакшы кабар 4-бөлүмдө Самариялык аял Ыйса менен жолуккан учурда аял ага айтат: сенин пайгамбар экениңди билдим. Биздин ата бабаларыбыз мына бул тоодо Кудайга табынышчу болчу. Силер болсо Кудайга табынуучу жай Иерусалимде болуш керек дейсиңер. Сулайман өлгөндөн кийин мамлекет экиге бөлүнүп кетет, түндүккө жана түштүккө. Түндүк тараптагы Израиль Ассирия мамлекети аркылуу 722 биздин заманга чейин 722-жылы талкаланган. Анан башка бутпарастар элдер ошол жерге кирет дагы, отурукташып, жүйүттөр менен аралашып, анан кийин пайда болгон адамдар самариялыктар эле. Ошондуктан жүйүттөр самариялыктарды жакшы кабыл алышкан эмес, аларды киши катары да эсептешкен эмес. Түндүк израилдыктар өздөрү ибадаткана тургузуп, биз табына турган нерсе так ушул. Ал эми силер табына турган жер бул Иерусалимде болуш керек дейсиңер. Анан кайсынысы туура дегенде Ыйса бул аялга жооп берет: менин айтканыма кулак төшө, ишен. Бул жакта да эмес, Иерусалимде да эмес. Кудай өзү рух болгондуктан рух менен, чындык менен табынуулары керек болот. Эгерде Кудай денеге байланыш боло турган болсо, анда белгиленген бир жерде гана ал кызмат
кызматты кабыл алышы керек болчу эле. Бирок Кудай рух болгондуктан силердин кызматыңар рух жана чындык менен болушу керек. Ыйык рух жана чындык. Куткарылган адам чын жүрөгү менен Кудайга жага турган курмандык алып келе алат, кызматты кыла алат. Куткарылган адам гана. Ыйык рух анын ичинде жашагандыктан ыйык рух биздин ичибизде жашагандыктан биз аны билбесек да ал биздин ичибизде жашайт. Ошондуктан 1-Корунттуктар 6-бөлүмдө Корунттагы адамдардын ичинен күнөөгө баткан адамдар болгондуктан анан аларга кайрылып элчи Павыл айтат: силердин денеңер, силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин билбейсиңерби? Ыйык рух бар болгондуктан ар бир айтылган сөздү бизге ачыктап берет, түшүндүрүп берет. Ошол сөз боюнча жашашыбыз үчүн ыйык рух бизге өз жардамын көрсөтөт. Ыйык рух дайыма бизди чындык жол менен жетектеши үчүн рух менен, чындык менен табынуулары керек. Мына ушул рухий кызматыңар болот. Жыйында кызматты баштайбыз, кызматты аяктайбыз деген сөз эч качан колдонулбайт. Куткарылган адам куткарылган күндөн тарта асман падышачылыкка барганга чейин аткарган бардык жашоосу бул анын рухий кызматы болуп саналат. Кудайды даңктап жашаган жашоосу. Ошондуктан өз денеңерди Кудайга жага турган ыйык, тирүү курмандык катары бергиле. Менин бардык жашоом, жүрөгүм, жаным, оюм, планым бардыгы биздин жашообуздун бардыгы Кудайга жага турган рухий кызмат болушу керек. Силер бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Анткени бузулган бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Ылайыкташпагыла деген сөздүн мааниси үлгү албагыла, анын артынан ээрчип жашабагыла. Тескерисинче Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жеткилең эрки эмне экендигин таанып билгиле. Куткарылган күндөн тарта биздин жүрөгүбүз акырындык менен өзгөрүлөт да. Эски табиятыбыз куткарылууга ээ болорубуз менен эски табиятыбыздын бардыгы өзгөрүлүп кетсе го жакшы. Бирок сөз менен, ыйык рухтун жетеги менен акырындык менен өзгөрүлөт. Башкача сөз менен айтканда, руханий жашообуз күндөн күнгө өсүп келет. Машаяктын мүнөзү биздин жашообузда, биздин ичибизде аткарылат дагы. Куткарылууга ээ болсо дагы башында мен деген нерсе 90%, ал эми ыйык рухтун жетеги 10%. Бир аз руханий жашоодо өскөн болсо, анда өзү 80, 20, 70, 30 болуп акырындык менен өзгөрүлүп баштайт. Анан 50-ге 50 болгондо ыйык рухтун жетеги менен жашайт дагы, дененин каалоосун аткарып жашайт. Анан бир аз дагы ийгиликке жетишкен учурда эми толугу менен ыйык рух 70%, 80% башкарган болсо, анда денесинин каалоосун аткаруусунда 20%, 30% ал эч нерсе эмес, анткени ыйык рух жеңип кетет. Римдиктерге 8-бөлүмдө айтылат: ким рухтун жетеги менен жашаган болсо, алардын бардыгы Кудайдын уулдары болот. Римдиктер 8-бөлүм 9-аятта: кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктыкы эмес. Машаякчы деген сөздү дагы биз каалашыбызча колдонуу дагы керек эмес. Билесизби, баланча машаякчымын дейт. Эмнесин көрүп машаякчы деп аташат? Машаякчы деген сөз, Машаяктын руху кимде жашаган болсо, ошол машаякчы деп аталат. Машаяк анын ичинде жашап эле тим болбостон,
ыйык рухтун жетеги менен жүргөн адамдардын баардыгы Кудайдын уулдары, балдары. Руханий жашоо биз өзүбүзгө жаккан, өзүбүз каалагандай жекшемби күнү келип коюп, ырдап коюп, пастор жакшы сүйлөйбү, же эмне деп аны текшериш үчүн келебиз, ондуктарды алып келип коебуз, анан жыйындан чыккандан кийин өзүбүз каалагандай жашоого кайтып барабыз. Ошол руханий жашообу? Ал жашоону бизден сырткары башка адамдар да, динчил адамдар да өтө жакшы аткарышат. Руханий жашоо деп куткарылган күндөн тарта Кудайдын астына келген күнгө чейин чыныгы Машаякчы катары ыйык рухтун жетеги менен менин жашоомду толук Кудайдын колуна тапшырып, ага жага турган жашоо менен жашоо. Үй бүлөлүк жашообузду, жумушубузду, жеке жашообузду баардыгын анын эрки боюнча сүйлөгөн сөзүбүз, кылган иштерибиз, жүрүш турушубуз баардыгы. Ушундай жашоо менен жашай аласыздарбы? Чындыгында ушундай эле болушу керек негизи. Куткарылдык деп коюп, анан кээ бир учурда карасаң куткарылган адам сыяктуу көрүнөт, кээ бир учурда куткарылуусу жок катары көрүнөт. Анан кайсыл учурга чейин биз ушундай жашоо менен жашашыбыз керек болот? Силердин рухий кызматыңар болот. Сүйлөгөн сөздөрүбүз, кылган иштерибиз, жашообуз баардыгы Кудайга жага турган рухий кызмат болушу керек. Түшүнүктүү да? Андан сырткары Машаякчы Кудайга алып келе турган курмандыгы бул анын денеси. Денеси деп бул денени эле айтпастан, менин баардык жашоомду, жүрөгүмдү, оюмду, тилегимди баардыгы Кудайга алып келинген рухий кызматыбыз болот. Менин денем Кудайга алып келе турган курмандык болот. Кудайга баардыгын алып келгенден кийин Кудай менен чогуу түбөлүккө жашайм деген даңктуу ыры бар. Кудай менен толук достошкондон кийин, мисалы үчүн элестетип көрсөңүздөр, эки дос бар. Ал достун бирөөсү өтө чынчыл, өтө боорукер. Ал эми экинчи досу бир аз куу дос. Анан боорукер, чынчыл дос менен куу болгон дос экөө бир боло алабы? Албетте жок. Чыныгы сүйүү, чыныгы достук орношу үчүн экөөндө тең бирдей жүрөк, бирдей чынчылдык болушу керек. Ошондой сыяктуу эле Кудай менен биздин ортобуздагы мамилебиз дагы. Кудай дайыма адилет, чынчылдык менен бизге мамиле кылат. Анан биз Кудайга жакпай турган жашоо менен жашап туруп, Кудай менен кантип бир баарлашууда боло алабыз. Теңир биз үчүн өзүнүн денесин бүт курмандык алып келди го. Анан эмне үчүн биз Теңир үчүн мындайча жашай албайбыз? Теңир үчүн жашоо деген сөз кааласак жашап, каалабасак баш тарткан жашоо эмес. Кудайдын боорукердигине ээ болгон адам, ырайымга ээ болгон адам, өзү бирөө кыйнап зордоп эмес, өз ыктыяры менен өзү курмандык катары Кудайга алып келиши керек болот. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүмдү чогуу ачабыз. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүм 20-аят. Филиппиялыктарга 1-бөлүм 20-аят чогуу окуйбуз. Эч нерседе уятка калбайм деп бекем ишенем жана үмүттөнөм.
Машаяк менин денем аркылуу ар дайым даңкталып келгендей, мындан ары да жашасам да, өлсөм да даңкталат деп кайраттуулук менен айта алам. Элчи Павыл: менин ишенген ишенимим жана үмүтүм бар. Дагы бир нерсе, кайсыл убакытта болбосун, мен эч качан уятка калбайм. Эмне үчүн? Азыр да кайраттуулук менен айта алам. Мурункудай эле азыр да жашасам да, өлсөм да менин денем аркылуу Машаяк даңкталсын. Менин жашоом аркылуу бир гана Теңир даңкталышын каалайм. Ошондуктан жашасам да, өлсөм дагы Теңир мен аркылуу даңкталган болсо, мен ошого үмүттөнүп, өмүр бою Машаяктын кулу болуп жашоого даярмын. Куткарылган адамдын бир эле айткан сөзү туура эмес боло турган болсо, билесизби, ошол аркылуу Кудайга акаарат келтирип алышыбыз мүмкүн. Мен акыркы күндөрү мындай сөздү угам, бирөө айтат: тетиги бир тууган куткарылганбы же куткарылган эмеспи деп. Кылган иштерин карап көрсөң, куткарылбагандай сезилет, анын күбөлөндүрүү сөзүн уксаң, куткарылгандай сезилет деп. Кээ бир учурда өзү каалагандай аны соттоп, аны ар кандай сөздөр менен айтып чечим чыгарып коет. Мен да ошол адамдарды көргөндө, чынында ал адамдын ичинде Машаяк барбы же жокпу, мен да айта албайм. Анткени куткарылдым деп айткан адамдардын ичинен дагы жалган адамдар кездешиши мүмкүн. Ошондуктан 2-Корунтуктар 13-бөлүм 5-аятта айтылат: силер өзүңөр ээ болгон ишеним, Кудайга жага турган ишенимби же жокпу, өзүңөрдү текшергиле, өзүңөрдү сынап көргүлө. Машаяк силердин ичиңерде экенин билбейсиңерби? Машаяк менин жашоомдун кожоюну болушу керек. Мисалы үчүн сиздин үйүңүзгө конок келсе, ал конокту тетиги бир кампага апарып, анан кийин аны култап коюп, өзүңүз каалагандай отура берсеңиз, анда ал конок эмне деп ойлойт? Мен бекер эле келиптирмин, келбей эле койсом болмок экен деп дароо эшикке чыгып кетет. Ошондой сыяктуу эле Теңир биздин ичибизде азыр жашайт. Ыйык Кудай өзү биздин ичибизде жашайт. Демек, аны мен жашоомдун кожоюну катары, Теңири катары ага кызмат кылып жашашым керекмин. Ар бир айтылган оозумдан чыккан сөздөрүм, кылган иштерим, жүрүш турушум менен. Ошондуктан жашасам да, өлсөм дагы менин денем аркылуу Машаяк даңкталат деп кайраттуулук менен айта алам, дейт элчи Павыл. Элчи Павыл өтө даанышман адам эле. 1-Корунтуктар 11-бөлүм 1-аятта айтылат: мен Машаяктан үлгү алгандай, силер да менден үлгү алгыла. Элчи Павыл чындыгында Машаяктан үлгү алып жашаган адам. Биз дагы карап көрсөк, кээ бир адамдар күбөлөндүрүү сөзүн ушунчалык сонун кылып айтып беришет. Мурун бир тууган бар эле, ал жакшы күбөлөндүрүү сөзүн ушунчалык жакшы айткандыктан, анан бул жыйын, тигил жыйынга келип бизге да айтып бериңизчи деп аны чакырып башташкан. Анан жакшы сүйлөгөн, бирок кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин карасак, анын жашоосу такыр сөзүнө дал келбеген. Демек, анын сүйлөгөн күбөлөндүрүү сөзү да жалган болуп чыкты. Биздин жашообуздун өзү күбөлөндүрүү сөзүнө айланышы керек. Кудайга арнаган курмандык, Израиль эли билесиздер да, Кудайга курмандык алып келгенде кемчилиги бар
жандыктарды. Лебилер 22-бөлүм 20-аятта айтылат: кемчилиги бар эч бир малды курмандыкка чалбагыла, анткени Кудай аны кабыл албайт. Малахия китеби 1-бөлүм 6-аятта, келиңиздер чогуу ачалы. Байыркы келишимдин эң акыркы китеби Малахия китеби 1-бөлүм 6-аят. Малахия 1-бөлүм 6-аят. Уул өз атасын, кул өз кожоюнун урматтайт. Менин ысымымды булгаган ыйык кызмат кылуучулар, эгерде мен ата болсом, анда кана мени сыйлаганыңар. Эгерде мен теңир болсом, анда кана менин алдымда коркуп турганыңар, дейт Себайот теңир силерге. Силер болсо биз сенин ысымыңды эмне кылып булгап жатабыз дейсиңер. Силер менин курмандык чалынуучу жайыма таза эмес нанды алып келесиңер да, анан биз сенин ысымыңды эмне кылып булгап жатабыз дейсиңер. Теңирдин дасторкону сыйга татыктуу эмес дегениңер менен булгап жатасыңар. Курмандыкка сокур малды чалып жатасыңар. Ушунуңар жакшыбы? Же болбосо аксаган, оорлуу малды чалып жатасыңар. Ушунуңар жакшыбы? Ошону өзүңдүн төрөңө тартуу кылып көрчү. Ал сага ыраазы болор бекен. Сени жакшы кабыл алар бекен, дейт Себайот теңир. Ошондуктан Кудайга сыйынгыла. Ал бизге ырайым кылсын. Бирок силердин колуңардан ушундай нерсе чыгып жатканда, ал силерди ырайымдуулук менен кабыл ала алабы, дейт Себайот теңир. Ушул сөздөрдү карап көрсөңүздөр, Малахия пайгамбар учурунда Кудайга кызмат кылган, Кудайга курмандык алып келген адамдар Кудайдын ысымын булгап жатышкан элек. Ыйык кызмат кылуучулар. Ыйык кызмат кылуучулар болуп туруп Кудайдын ысымын ыйыктаганга караганда, анын ысымын булгап жатыштык. Жада калса кул өзүнүн кожоюнун урматтайт. Азыр деле биз Кудай ата деп кайрылабызды. Кудай атаны кандайча урматтайбыз? Оозубуз менен ата деп, анан кылган ишибиз ага дал келбесе, адамдар айтат, бул кимдин баласы, кимдин уулу деп. Баласы өтө жакшы, туура жашоо менен жашаса, анда бул баланын, уулдун атасы ким болду экен деп таң калышат. Баласы, уулу атасына окшош жашоо менен жашашы керек. Эгерде мен ата болсом, анда кана мени сыйлаганыңар, дейт Кудай. Кул өз кожоюнун урматтайт. Биз Машаяктын кулдары болдук да, демек биз да Машаякты урматташыбыз керекпиз. Эгерде мен теңир болсом, анда кана менин алдымда коркуп турганыңар. Биз сенин ысымыңды эмне кылып булгап жатабыз дейсиңер. Малахиянын убагында адамдар тайманбастан дагы текеберлик менен айтышат, биз качан сенин ысымыңды булгап жаттык эле. Сенин ысымыңды эмне кылып булгап жатабыз дейсиңер. Силер сокур малды, оорлуу малды курмандыкка чалып жатасыңар. Ошол учурда курмандыкка алынып келинген малдар бардыгы таза, кемчиликсиз болушу керек эле. Анан алар сокур малды, оорлуу малды, аксаган
малды алып келишкен. Кудай айтат, ошону өзүңөрдүн төрөңөргө алып келгилечи. Алар ага ыраазы болот бекен. Төрөңөр деле таза, кемчиликсиз жашынакайын алып келсеңер ыраазы болот, кабыл алат. Анан жараксыз оорлуу малдарды курмандыкка алып келсең, ал жактырабы? Ошолорду курмандыкка алып келип, анан кийин Кудайга кайрылышат, бизге ырайым кыла көр деп. Кудай айтат, силер менин ысымымды булгап жаткан ыйык кызмат кылуучуларсыңар. Биз эмне кылышыбыз керекпиз? Биз дайыма ыйык жашоо менен, таза жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Биздин алып келген курмандыгыбыз дагы, кылган иштерибиз да, сөзүбүз дагы. Туура эмес иш кыла турган болсок, Кудайдын ысымын булгай турган ыйык кызмат кылуучулардан болуп калышыбыз мүмкүн. Биз эч качан Кудайдын ыйык кызмат кылуучулары экенибизди унутпашыбыз керекпиз. Кудай өзү кабыл ала турган курмандыкты алып келишибиз керекпиз. Дагы бир жерде чогуу ачабыз, Петердин жазган 1-каты, 1-бөлүм. 1-Петр 1-бөлүм, 15-аят. 1-Петр 1-бөлүм, 15-аят жана 16-аяттарды чогуу окуйбуз. Бардык жүрүш турушуңар ыйык болсун. Анткени силерди чакырып алган Кудай ыйык. Себеби ыйык жазууда ыйык болгула. Анткени мен ыйыкмын деп жазылган. Куткарылган биз 15-аятта бардык жүрүш турушуңар ыйык болсун. Силерди чакырып алган Кудай ыйык. Бизди куткарып алган Кудай Ата, ал өзү ыйык. Ошондуктан силер да бардык жүрүш турушуңар ыйык болсун. Ыйык болгула деген сөз бул дүйнөдөн айырмаланып жашаган жашоодо жашагыла. Биздин жашообуздун өзү Кудайдын балдары катары, машаякчылар катары татыктуу жашоо менен коштолушу керек. Оозубуз менен эле, сөзүбүз менен эле Кудайдын балдары бейишке бара турган элдер эмес, сөз түрдө иш жүзүндө аткарылышы керек, далилдениши керек. Ыйык жазууда ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын деп жазылган. Атасы ыйык болсо, демек баласы да сөз түрдө ыйык болушу керек. Андан сырткары ыйык кызмат кылуучу ал ыйык болот. Ыйык кызмат кылуучу алып келген курмандык да ыйык болот. Биз буга чейин айтып кеткендей, биздин курмандыгыбыз бул биздин денебиз. Денебиз деп бүт жашообузду айтабыз деп айтып кеттик. Ошондуктан Кудайга жага турган таза, ыйык, тирүү курмандык алып келишибиз үчүн бул дүйнөдөн айырмалангыла, бул дүйнөгө ылайыкташпагыла дейт. Акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлө. Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана жеткилең эрки эмне экендигин таанып билгиле. Бул дүйнө билесиздерби, күндөн күнгө бузулуп бара жатат. Бузулган муун деп да айтылат. Элчилердин иштери 2-бөлүмдө 50-күнү бир эле күндө 3000ден ашык адам куткарылып жаткан учурда эле. 3000 адам сууга чөмүлдүрүлгөн эле. Анан ошол куткарылган адамдарга кандайча сөздөр айтылган? Силер жаман муундан сак болгула. Бул дүйнөдөн айырмаланып, бөлүнүп жашагыла.
ушунчалык бузулган жашоо, бузулган муун. Азыр билим, илим, цивилизация, маданият бардык тарабынан өсүп келе жаткан доордо жашап жатабыз. Бирок биз алардын артынан ээрчибестен ыйыкталган адамдар катары жашашыбыз керекпиз. Ошондой жашоо менен жашай аласыздарбы? Албетте. Аракет кылышыбыз керекпиз. Кудайдын талап кылган нерсеси дал ушул да. Тозокко бейишке бара жаткан адам, тозокко бара жаткан адам катары жашайбы? Аян китеби бизге эмне деген эскертүүлөрдү берет? Адил адам мындан дагы адилеттиги менен ыйыкталсын. Ал эми күнөө кылган адам дагы да адилетсиз иштери менен күнөө кыла берсин. Экөө Кудайдын астында экиге бөлүнө турчу адамдар. Бул дүйнө күнөөгө толгон учурук. Азыркы учурда билесиздерби, Кудайга, Теңирге ишенген адамдар сырткы келбети гана машаякчы, ичинде бир дагы таза нерсе жок. Ыйык рух бар экендигин да билишпей, чындык аркылуу жашашы керек экендигин да билишпей, жөн гана кишиге көрүнүш үчүн гана жашаган адамдар дагы аз эмес. Накыл сөздөр 14-бөлүм 12-аятта адамга түз көрүнгөн жолдор бар, бирок алардын акыры өлүмгө алып баруучу жол. Адам өзүн өзү сооротуп келет, мен бейишке барам деп, бирок жыйынтыгында барса ал тозокто болгон болот. Ыйса Машаякка ишенүү бул диний, динчил жашоо эмес. Өзү каалагандай жашап, кааласа жыйынга келип, каалабаса келбей, келип ырдап коюп, мен мурункуга караганда азыр сени жакшы көрөм деп ырдайт дагы, чындыгында карап көргөндө мурункуга караганда азыр биз Теңирди чын жүрөгүбүз менен сүйөбүзбү? Кудай айтат, стоп деп. Сен мени качан сүйдүң эле? Сенин дүйнөгө болгон суюң кекиртегиңе чейин жетип калды, анан кантип мени сүйөм дейсиң? Сен жалганчы адамсың. Ыйса Машаякка ишенген адамдар жекшемби күнү өтө көп калп айтат деп айтышат. Эмне үчүн жекшемби күнү көп калп айтышат? Анткени жүрөгүндө жок нерсени кооздоп, ойлоп таап сыйынгандыктан, анан жүрөгүнөн чыкпаган сөздөрдү кошуп, Кудайды даңктап ырдагандыктан. Ошондуктан адамдар жыйынга барган адамдарды карап, жекшемби күнү көп жалган айтышат, калп айтышат деп айтышат. Жыйындын босогосун аттаганда Кудайдын кишиси болуп калат, жыйындын босогосунан чыккан учурда ал дүйнөнүн адамы болуп калат. Албетте биз андай адамдардан үлгү албастан, биз сиздер менен бул дүйнөдөн айырмаланган, ыйыкталган адамдарбыз. Кудайга жага турган тирүү ыйык кызмат алып келишибиз үчүн өзүбүз биринчиден бул дүйнөдөн айырмаланып жашашыбыз керекпиз. Ал үчүн 2 Корунтуктар 6-бөлүмдү чөп ачабыз. Корунтуктарга жазылган 2 кат 6-бөлүм 17-аят. 2 Корунтуктар 6-бөлүм 17-аят. Чөп окуйбуз. Ошон үчүн алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө дейт Теңир. Арам нерселерге жолобогула, ошондо мен силерди кабыл алам. Мен силерге ата болом, силер болсо менин уулдарым, кыздарым болосуңар, дейт кудуреттүү Теңир. Силер алардын арасынан чыккыла. Куткарылган адамдар дүйнөнүн адамдарынын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө, арам нерселерге жолобогула. Өзүнчө жашагыла. Мисалы үчүн бирөө жумушта иштеген болсо, жумушта иштегендер ар дайым вечеринкаларды уюштурушат дагы,
Анан кийин арак ичет, мас болушат. Арак ичип мас болуп ар кандай иштерди кылышат. Арак ичкен адамдар күнөөнү көп кетиришет. Билесиздерби, өтө сөз менен айта албаган күнөөлөрдү кетиришет. Ошондуктан мас болбогула дейт. Ал бузукулук жашоого алып келет. Анан сиз ошол адамдардын ичинде отуруп калсаңыз, сизге да кел арак ич десет, сиз жок мен ичпейм дейсиз. Мен акыркы күндөрү дары ичип жүрөм дейт. Анан кайсы дары десе, байыркы келишим, жаңы келишим десе, сен машаякчы белең да, ошондо шылдыңдап башташат. Албетте ал жерге катышпай койсок жакшы болмок, бирок кээ бир учурда аргасыз түрдө ал адамдардын арасында болушубуз керек болот, бирок арак ичпестен анан башка адамдар дагы ал адамды байкап карап турушат. Бул чыныгы машаякчыбы же жалганчы машаякчыбы деп. Анан ал адамдын кылган иштерин, жүрүш-турушун көрөт дагы, бул чынында эле машаякчы адам экен деп айырмалап билип калышат. Мен бир адамды көрдүм эле, бир адам куткарылары менен өзгөрүлгөн дагы ал адам аркылуу бүт жумушундагы адамдар куткарылышкан. 1 Петр китебинде айтылат, силерден ишенген ишенимиңер боюнча сураган адамдарга ар дайым жооп берүүгө даяр болгула. Эгерде биз ыйыкталган жашоо менен жашаган болсок, башка адамдар дагы ушунчалык кызыгышат дагы, бул адам чыныгы машаякка ишенген адам экен деп ага башкача көз караш менен карай башташат. Кээ бир адамдар бар го, машаякка ишенем деп анан кийин култ деп аракта жутуп коюшат, же болбосо бул дүйнөгө аралашып эле башка адамдар кылган иштердин баардыгын эле кылып жашаган болсо, ал дагы жалган машаякчы болуп калат. Экинчи Корунтуктар 7-бөлүм 1-аятты окуйлу чогуу. Сүйүктүү бир туугандарым, Кудай бизге ушундай убадаларды бергендиктен, денебизди жана рухубузду булгаган ар кандай ыпластыктан арылалы, Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулалы. Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулалы. Денебизди жана рухубузду булгаган ар кандай ыпластыктан арылалы. Биз биринчиден Кудайдан коркушубуз керекпиз. Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулалы. Ыйыктыкка умтулуп, акырындык менен. Матай 5-бөлүм 48-аятта, асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Акырындык менен биз Кудай атага окшош болушубуз керекпиз. Биз дагы жүрөгүбүз менен, оюбуз менен, жашообуз менен акырындык менен өзгөрүлүп отуруп, анан Ыйса Машаяк кайрадан бул дүйнөгө келгенде биздин бул аянычтуу денебиз дагы даңктуу Кудайдын өзүнө окшогон денебизге алмаштырылат. Филиппиликтер 3-бөлүм 20-аятта. Асмандан куткаруучубузду Теңирибиз Ыйса Машаякты күтүп жатабыз. Мисалы үчүн курт деле дароо куртка айланбайт, личинкада 7 жыл өткөндөн кийин анан цикагдагы айланат. Башында гусеница акырындык менен бакта же болбосо жалбыракта жармашып турат дагы, анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ал ийнеликке айланып учуп кетет. Ошондой сыяктуу эле биздин жашообуз дагы. Жашаган жашообузга көз чаптырып карай турган болсок, башка адамдардан айырмабыз деле жок болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок
өзүбүздүн жүрөгүбүздү, ички дүйнөбүздү сөз менен текшерип, ар дайым сынап көрүшүбүз керекпиз. Ышая китеби 52 бөлүмдү чөп ачалы. Ышая 52 бөлүм 11 аят. Ышая 52 бөлүм 11 аят чөп окуйбуз. Кеткиле, ал жерден чыккыла, таза эмес нерселерге тийбегиле. Теңирдин идиштерин көтөрүп жүргөндөр, алардын чөйрөсүнөн чыккыла, өзүңөрдү тазалагыла. Кеткиле. Ал жерден чыккыла, таза эмес нерселерге тийбегиле. Бул дүйнөнүн адамдарынан бөлүнгүлө дейт. Айырмалангыла. Арам нерселерге, таза эмес нерселерге тийбегиле. Теңирдин идиштерин көтөрүп жүргөндөр, өзүн ыйык деп эсептеп жүргөндөр. Ыйык кызмат кылуучулар келишим сандыкчасын көтөрүп өтүшкөн эле. Ошондой сыяктуу эле теңирдин артынан ээрчип жашаган адамдар өздөрүн дайыма ыйыкташы керек, ыйык жашоодо жашашы керек. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келген учурда биздин бул алсыраган денебиз Кудайдын кудурет күчү менен даңктуу денеге өзгөрүлөт. Ошол үмүт менен жашаган адамдардын бардыгы бул денеден толук арылабыз, өзгөрүлөбүз. Бул денеде, бул кебетебизде кетпейбиз асманга. Ушул ишеним менен, ушул үмүт менен жашап жүргөн адамдардын бардыгы өзүн таза алып жүрөт деп 1-Жакан 3 бөлүмдө айтылат. Машаяк кандай таза, кандай ыйык болсо, ушул үмүт менен жашаган адам дагы өзүн таза, ыйык алып жүрөт. Сүйлөгөн сөзү, кылган иши, жүрүш турушу бардыгы акырындык менен өзгөрүлүшү керек. Сыйынган сыйынуусу дагы, уккан сөзү дагы. Билесиздерби, сөз укпай туруп адам эч качан таза, ыйык боло албайт. Куткарылган адам китеп бетин ачпаса да, сөз укпаса да, кээ бир учурда мен айтам, куткарылган адам жекшемби күн болобу, 3-чү күн болобу, сөз да укпаса, собранияга да келбесе, анан көчөдө темселеп, ар кайсы иштер менен алек болуп жүрсө, ал адам качан келип өзгөрүлөт эле. Күн сайын китеп окушубуз керекпиз. Аз эмес, көбүрөөк окушубуз керекпиз. Ар дайым сөз угушубуз керекпиз. Сыйынууда туруктуу болушубуз керекпиз. Мисалы үчүн, оорлуу адам өзү кааласа дары ичип коет, каалабаса дары ичпей койсо, ал оорусунан айыгабы? Биз байыркы келишимден дагы, жагы келишим менен дагы дарыланышыбыз керекпиз. Анткени ар бир сөз бизге байкаттырбастан бизди өзгөртөт, оңдойт. Сүйлөгөн сөздөрүбүздү дагы абайлашыбыз керекпиз. Бир туугандарды жаман көрөсүздөрбү, жек көрөсүздөрбү? Жек көргөн адам ал киши өлтүрүүчү болот. Жал бир тууганды кечире албайсызбы? Кудай бизди кечирген болсо, биз эмне үчүн бир туугандарды кечире албайт экенбиз? 2-3 жыл өтсө дагы, 5 жыл өтсө дагы, 10 жыл өтсө дагы, кандай болсо ошол эле акыбалында жашап келет. Андай болуу мүмкүн эмес. Сүйлөгөн сөздөрүбүздө дагы биз ар дайым абайлашыбыз керекпиз. Лебилер китеби 1 бөлүм 5 аятта Кудайдын астында курмандык алып келген учурда, мисалы үчүн, букачар болобу, же болбосо кой болобу, аны соет, терисин сыйрыйт, анан этин жиликтеп бөлүп салат. Ыйык кызмат кылуучулар болсо, курмандык чалынуучу жайга от алып келип, үстүнө от салышкан элек. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык катары алып келишкен. Биз сиздер менен дайыма өзүбүздү контролдоп, терисин сыйрып салгандай эле биз эски табиятыбыздан толук арылышыбыз керекпиз.
ыйык рухтун жетеги менен мени Кудайга жакпаган нерселердин баардыгын алып салып, өзүмдү толугу менен талкалап, Кудайга курмандык катары беришим керек болот. Башталыш 22 бөлүмдө Кудай Ибрайымга өзүңдүн жалгыз уулуң Ыскакты бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка алып кел. Азыр Ыскактын жашы 13-14 жашка келип калган эле. Анан элестетип көрсөңүздөр, койду союп бүтүндөй өртөлүүчү курмандык алып келгендей, балаңды ошондой алып кел дейт. Ибрайым эч бир үнү сөзү жок, ооба деп макулдугун берет. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка дайылдаган отунду алат, Ыскакты жонуна артып, бычагын алат, отунун алат. Анан Ибрайымга: ата, мына отунда бар бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чалынуучу козу кана деп сураганда, Ибрайым ага эмне деп айтат? Кудай өзү караштырат дейт. Билесизби, атасы өзүнүн баласын бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чалуу үчүн анын жүрөгү кандай акыбалда эле. Сен көзүңдү жум, мына сен бүгүн курмандыксың дегенде, чалсамбы, чалбасамбы, сойсомбу, сойбосомбу деп ал ойлонгондо жок. Ал ушунчалык дароо кылычын көтөргөндө Кудай токто деп токтотурат дагы: балаңа кол көтөрбө, ага эч нерсе кылба. Анткени сен Кудайдан коркооруңду, мен үчүн өзүңдүн уулуңду да аябасыңды мен билдим. Анан жанын караса, бир кочкор турган экен, ошону кочкорду алып, уулунун ордунда бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чалат. Ошондой сыяктуу эле Кудай бизди караган учурда, курмандык алып келген учурубузда ошончолук Кудайдын жүрөгү ооруган учурлар дагы болот. Кудайга жага турган тирүү ыйык курмандык катары бергиле деген сөз ал адам бүт өзүнүн жашоосунан баш тарткан. Өзү каалап жашабаган жашоо ал эркиндикпи? Машаякчы өзү ээлеп жашоо менен ыракаттанып жашай ала турган ошол эркиндигин баардык башка нерсесинен баш тартып, Кудайга курмандык катары алып келген болот. Кудайга жага турган тирүү ыйык курмандык катары бергиле. Бул силердин рухий кызматыңар, Кудайдын ыйык кызмат кылуучулары катары. Эч качан муну унутпаңыздар. Ыйык кызмат кылуучу өзүнүн денесин курмандык катары Кудайга алып келет. Кудайга тил алчаактык менен рухий кызмат алып келгени болот. Чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек. Бирок баардыгыбызга өзүңүздүн боору кердиңиз менен Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберип, анын төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин денебизди да, рухубузду да баардыгын Ыйса Машаяк кун төлөп куткарып алгандыктан эми биз теңирге таандык адамдарбыз. Бизди ыйык кызмат кылуучулар да кылып койдуңуз. Эми ыйык кызмат кылуучулар катары сизге жага турган рухий кызмат алып келишибиз үчүн дайыма бизге жардам берип, бизди өзүңүз жетектеңиз. Сиздин ыйыкталган балдарыңыздын баардыгы сиздин алдыңызда татыктуу жашоо менен жашашы үчүн дагы жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.